майынын ден соолукка пайдасы. Имбир иммунитетиңизди бекемдеп, тамак аш сиңирүү жолдорун жакшыртып жана түрдүү ооруларга жакшы күрөшүүчү өсүмдүк түрү. Анын курамына өзгөчө дем берип, жыпаржыттанган зингерон, шогаал сыяктуу бир нече эфир майынын түрү кирет. Ал эми бул майлар бактерияга, вируска жана экземага каршы активдүү күрөшөт. Ошону менен катар имбирдин тамыры да иммунитетиңизди алсыратпай, сергек кылып жүрөк кан тамыр ооруларын алдын алат. Биринчи, имбир өсүмдүгү башыңыз ооруганда, суук тийгенде, сасык тумоого чалдыкканда, керек болсо булчуң эттериңиздин ооруган учурда дагы көп жардам берет. Бул өсүмдүктүн курамында пайдалуу заттар көп жана ошондой эле сиздин денеңиздин ооруксуусуна жол бербейт. Экинчи, имбирди күндө пайдалансаңыз иммундук системаңызга да таасир этет. Анткени анын курамында иммунитетиңизди бекемдеп, көптөгөн илдетке каршы күрөшүүчү заттар бар. Үчүнчү, бир стакан имбир чайынын өзү мээнин кан айлануусунун бузулушунан сактайт. Төртүнчү, ошол эле имбир кан айлануу системасында да пайдасы мол. Ал сиздин организмиңизди витаминдер менен минералдарга байытат. Бешинчи, имбир чайы сасык тумоону козгоочу вирустарды өлтүрөт. Ал эми чайды кандай даярдайт десеңиз, 1 стакан суу, 4-1 чай кашык майдалган имбир, 4-1 чай кашык куркума, бал керек. Даярдоо жолу: сууну кайнатып алып, ага имбир менен куркуманы кошуңуз. Жакшылап аралаштырып 10 мүнөткө тыныктырып коюңуз. Андан кийин бал кошсоңуз болду. Суусундук даяр. Имбирден чай жасап ичүүнү адатка айландырыңыз. Бул суусундук сизди ар дайым сергек сездирип, түрдүү оорулардан арыласыз.